Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, калай калк бул жакта эл дагы жүрөт. Мынакей куттуктап коеюн деп жатат биздин эл. Канакей анда эми сиздин жакшынакай оюңуз, жакшы тилегиңиз урматтуу айым. Мен де деп айтайын эми, Садыр Жапаровго рахмат. Эл деген бекер толкубайт, элдин бататсысын өмүр бою жакшылык болсун ушу. Эми өлкөсү эле жакшы болуп кетсин. Садыр деген эл көтөрүлбөйт да, элдин ушу кандай пейили көз жеткен үчүн сыйлап атат да. Эми ар бир кишиге деген жардамы тийбейт бакшым. Айыл өкмөтү ар бир кишини мүнтпейт да. Бирок ошол менен чогуу эми кредит болуп муунтуп аткан кезде деген өзүнө рискка айтет эле туруп алды бакшымчы. Бирок аман болсун, баарын жеңип чыгат деп ойлойм. Эл бар, журт бар. Аман болсун, көп жашасын. Чоң рахмат, кол чабуулар. Майрамыңар менен. Келиңиз мырза. Атыңызды айтып коюңуз. Кандайсыз, жакшысызбы? Да. Ана инаугурацияга келип биз сонун сөздөрдү уктуңуз, толкундадыңыз. Жакшы ниет, үмүттөрүңүз менен бөлүшүп коюңуз. Мен 2005, 2010, 2020-дагы элдик революциялардын батыры болом. Ой, атыңызды айтып, жөнүңүздү айтып коюңуз. Алыбаев Күлүс, Таластан болом. Жакшы. Ана мен ошо 30 жыл бою эсилип келген элдердин ушул гарантинден кийин эле бул элдердин баары даярданып калган. Бизге жашынакай адам келсин, ушундай элин ойлогон, жерин ойлогон, элдин келечегин ойлогон деген үмүтү бул Куранда жазылган. Ошол Куран боюнча мына бизге Садыр келди. Ушул Садыр эми элдин ойлогон максатын ишке ашырат деген ойдобуз. Бул 30 жыл бою эсилип келген элдер канча деген адамдардын кыйнап, эми биздин убакыт келди. Ушул элдерге жашынакай өзлөрүнүн мусулманчылыкта канча деген квартиралар бар, канча деген немелер бар. Ушул бейбечелердин аталарын арбагы рас болсун деп ушуларга 30 жыл бою берген квартираларын байлар берсин. Ошондо элдер кошот. Ошондо гана элдер кечирет. Ал болмоюнча бул ата-бабалардын арбагы эч качан кечирбейт, дагы кырсыктайт. Ошолорду ойлогула байлар. Чоң рахмат. Ошо түшүнгүлө. Элдин талабы, жети дубандын элинин талабын ушу. Чоң рахмат. Анан ушу Батыр агамдын оюнду ойлоп атам. Негизи бизде азыр капитализм болуп кетип атпайбы? Мындай социалдаштырылган политика болуш керек да, саясат. Бардык мына илгери совет доорунда баары телегей тегиз эле, эч кимге мындай бирөө көз кыйры жок эле да. Эми буюрса мен ойлойм, Садыр Жапаровдун өзүндө дагы эли менен иштейм деп атат, элди угам деп атат. Ушу бардыгында телегей тегиз бир көбүнчө мамлекеттин, көбүнчө элдин, көпчүлүктүн жакшылыгына боло турган экономикалык саясий иштер алып барабы деп ишенем. Ошондо жети дубандын жакшы адамдары 10дон 15тен келип, ушу жети дубандын элдери эл үчүн, жер үчүн улутун сактаган адамдар гана келсин бийликке. Ошолор келет, мына буюрса курултайда түзүлүп атат, курултайда да угам деди. Курултайда дагы ушу эл жыл сайын башчылардан отчет алып, курултай бүт баарын контролдоп көзөмөл болуп турганга да ушундай система түзүлүп жатат да. Бирок өлүм жасасын киргизиш керек. Кепилдик алыш керек да, мен иштей алам. Ушул жумушту деп. Анан кийин кепилдик албагандан кийин булар иштебейт эч качан. Эми ал жөндө буюрса дагы иштер алып барып жаса керек. Чоң рахмат Батыр ага, ден соолукта өмүрлүү болуңуздар. Келиңиз ага. Атыңыз? Атым Тажыбай, Таластан келдик. Биз да ушул президенттин миграция тынчыраак өткөнүнө кубанып турабыз азыр. Биздин оюбуз ушул кыргыз элинде бир өзгөрүү болуп, элибизге бир жакшы президент келип, жана эл айтып аткандай ушу ответственный болуп бардык нерсеге. Кыргызыбызды ушу өнүктүрө берсе деген нерсе да. Ошону эле тилек кылабыз тууганым. Чоң рахмат. Ишиңерде ийгилик болсун. Чоң рахмат Тажыбай ага. Кыргыз элине салам, бардык эл журтубузда ушу тынччылык болуп, ынтымакчылык болсун. Чоң, ошол эле тилегибиз. Кана? Бул кайсы сиздики? Меники өзүм эле каналым бар. Ооба, атыңыз? Менин атым Бакыт. Бакыт Бакыт мырза, жакшысызбы? Жакшы. Анда мынакей кандайдыр бир толкундануу сизде болуп жатат. Ушунчалык кечиресиз, албетте ызы чуу менен, дүрбөлөң менен ушуга чейин келип жеттик. Бардыгы эми ушу жакшы ниет менен жашынакай үмүттөр жанып турат. Сизде үмүт кандай? Эми көрүп атпайсызбы? 30 жыл көрдүк, канчалаган президенттер келди, кетти. Анан кече мына пандемияда өзүңүз көрдүңүз, эл уже ойгонду. Будан дагы дальше кетишке уже болбой калды да. Көрдүңүз да?
Elдер кыйналып атат. Байган кишилер байып атат. Азыр көрүп атасыз. УКМКда канчасын камап атат. Эми бул чекесе эле эми келип атат. Эми бир жакшылык болор деп элдин баары үмүт ушуда болуп атат. Үмүт кылып атат. Жана айтып аткандай эми президентибиз бул убагында бул да көрдү да кордукту. Ооба. Камап көрүштү, ар нерсе кылышты, көрдү. Эми жыйынтык бул өзүнө чыгарат деп мен ойлойм да. Эми азыр кызыктуусу биздин мурунку президенттер президент болуп туруп камалып атса, азыр биздикилер болсо Нуркожоевдун өзгөчөлүгү президент болгонго чейин ошол жакты көрүп келди да өзүнчө, түшүнүп келди дегендей. Өзүнүн сөзү болду да баягы мен дагы Кудай ушундай сынадыбы депчи. Сыноо болду да. Көрдүм деп, түшүндүм депчи. Анан элдин үмүтү чоң азыр. Үмүтү чоң. Чындап келсем канчалаган жаштар Россияда жүрөт, чет мамлекеттерге толуп деле кеттик, батпай деле калдык ал жакта. Эми тогондо мырза да, мисалга мен өзүм дагы Москвада иштедим, көп чет мамлекеттерде болуп, анан ойлодум, баягы чет мамлекетке барганда жакшы жактары бар. Баягы уулуңдун башы жакшы, акылы жакшы десин, четти да көрүп келсин деген макал бар да. Биз Кыргызстандабыз, бирок Кыргызстанды сүйөбүз, бирок чет элде жүргөндө өзгөчө сагынат, өзгөчө сүйөт. Ооба. Бирок чет элдин бир жакшы, эми жаштарга жакшы, баягы үй бүлө атасы кетип, апасы кетип калган жакшы эмес экен да ошол. Балдар ажырап, өзүнчө болуп калат экен да. Чоң рахмат мырза. Ийгилик, жакшылык каалайбыз сизге, жакшы үмүттөр жана берсин. Кандай эмесе, анда эмесе бул жакка дагы эжеке агай келатат. Келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы агай? Жакшысызбы? Кандай сата? Жакшыбы, ден соолугуңуз? Анда эмесе эми улуу аксакалдардын ою башкачараак болот. Улуу аксакалдар өзгөчө ойлонот. Анда эмесе атыңызды айтып койсоңуз аксакал? Мен Нарын районунун Ортун айылынан тургунмун, Исмаил Дүйшөк, 78 жаштамын. Мен азыр Садыр Жапаровдун инновациясына кире албайм, ол жерден көрдүм. Эми менин кааларым Садыр Жапаров Кыргыз элинин бакталайына жаралган Акжолтой президент болсо экен. Ушул элди өз колуна алып, артыкча тартип маселеси кыйын болуп атат. Биз кыргыз эл ынтымактуу болушубуз керек. Бир жеңден кол чыгарып, бир жаккадан баш чыгарып, ынтымак болбосо болбойт. Кыргызстын алды ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Кенедей кыргыз бөлүнбөй, түндүк түштүк дебей, бир кыргыз болуп жашаганды каалайм айланайын. Эмеге бийликке келсе эле, ал элге кызмат кылуу жок эле эки чөнтөгүн толтурууга кылат экен. Мансап. Ач көздүк менен жарбайт. Эгерде биз ойлонсок, санасы жок сары сууга семирет дейт, байыт дейт. Мисалы үчүн Усуаль эч кандай эмеси жок эле 99га чыкты. Ошо себеби санасы жок, эл үчүн кызмат кылган үчүн Кудай таалам ошону жогорку жашка чыкты. Анда бата берип коюңуз эми. Мен жалпы кыргыз элибиз ырыс кечиктүү ынтымактуу бололу. Жанагындай ырыс алды ынтымак дейт. Бактуу болуп келечегибиз кең болсун. Сенин балдарыбыз өссүн, жакшылык болсун. Чоң рахмат ата, чоң рахмат. Ак батаңыз кабыл болсун сизге. Ушундай аксакал коррупционерлер жөнүндө айтайын десем бата берип коюңуз. Бата бериңиз. Аларды тигилер сүйлөшсүн. Сиздики акыл менен масап берип бата берсеңиз, ошол көбүрөөк иштейт. Сизден. Кана, ким сүйлөйт? Апа. Апа, биринчи кеп сиз ырдасыңыз, бир ырда койбойсузбу? Энден ырдайм. Эми бир куплет айтабызбы? Бүгүн сүйлөп турам, мен кубанганыман бир ырдайм дейсиз. Атыңыз ким? Сейитова Гүлүмкан. Сейитова Гүлүмкан. Ысык көл облусунан, Аксы районунан. Ысык көл облусунун Аксыдан келди. Атайын бул жакта инаугурацияга катышып, президенттин сөзүн угайын, антын угайын, антын Кудайдын элдин алдында деп ушундай бир айтты. Анан Кудай сактасын, мындай антты кармабаса болбойт. Кыргызда бар го ант уруп кетет деп. Ооба. Анан буга чейин эле президенттерибиз ант берген да. Аларды ант урбайт почему-то. Ант урбатпайбы? Урбатпайм мынакей. Ооба, анда алар жакшылап ант берген эмес, мындай эле ант берип койгондо, эгер чындап ант бергенде ант уруп кетет да негизи. Бирок өзүңүз айтып атасыз, уруп атат деп. Келиңиз. Уруп атат. Урматтуу калаяк калык мекендештерим, кыргызстандыктар, амансыздарбы? Аллах таалам эми Аллах таалам Кудай берген жашоону жашап атабыз. Элге тынччылык болсун. Жаңы келген ажообуз Акжолтой ажоо болсун. Жакшылык болсун. Анан эми бул ажообуздун тегерегинде далай нерселер жүрүп атат.
тегеректеп алды баягыларла олигархтар өңнөнгөн немелерле. Ошолордон Кудай сактап жаңылоо жолуна түшсүн. Садырды бардык элдер, журттар бар ыйманын тилеп турабыз. Эми мындан ары карай жаштар киришсин, иллюстрация болсун, элге тынччылык болсун, жакшы заманга келтирсин. Бул жаштарыбыз жакшы заманда жашасын. Мына балдарыбыз эмне үчүн тентип жүрөт? Эмне үчүн тиги тияк биякта жүрөт? Ошолорго жакшылык болсун деп каалаймын. Тиги Садыр Жапаров, эми сен айланайын. Сен элдин сөзүн укпай, колуңа кол, бутуңа бут болуп, мына жаштар даже карган биз дагы сага биз көмөктөшкөнгө даярбыз. Дайым даярбыз деп илгери Ленинге ошондой ант берчүбүз. Дайым даярбыз. Эми жаштар сенин кол бутуңа кол, бутуңа бут болуп, сага жардам берип турсун. Тилегеним жакшылык, элге жакшы ак жолтой, ак үздүү ажоо болуп, мурунку ажоолорча ант берип алып, ичип жеп жаманаттуу болбогун айланайын. Көлдөн кан чыкпайт, кан чыкса жөн чыкпайт дейт. Ошол илгерки жети атабыздын осуятын колдогун. Мына мен өзүм да көлдүкмүн. Ошол жети атанын осуятын эле кармасаң алдыга жыла бересиң. Çok rahmat apamdan. Kol çağlar. Kına son sözde aytты. Apaka bir kuplettir dayın dediniz ele, kuanıp. Mına eskirden kına. Emekindiniz dayın. Bizdin meken vakıtqa bay şanga bay. Bizdin meket ırga bay da tanga bay. Kayda barsan muzikanın gölürü. Kantip turam tolkunudan ırdabay, jırgabay. Kantip turam tolkunudan ırdabay. Muna turanlar, tolkundan ırdap turabız. Muna Sadır sagaylanayın saga, tolkundanıp saga. Muna ırdırda beydim. Kol çağ koyul apama, çok rahmat apa. Nake apakelerimizden başlap, yaş baldarımızdan başlap, atalarımızga çeyin uşu mamleketimiz önse, elimiz baklı, ынтымақта жашаса деген эле тилеги. Анан эми буякта дагы апакелерибиз турат. Кана, эжеке келиңиз. Келиңиз. Азаттык мен кайдан турам? Азаттык издеп жүрөм. Азаттыкпы? Балдар билет. Келиңиз эжеке. Келиңиz эжеке. Сен байкап тур, камерага кирип кетишпе. Так. Эжеке атыңыз ким болот? Мен Кочкор районундагы жашоочусу Белекова Гүлбүлмүн. Өзүм мугалиммин. Кочкор районунда жашайм. Наке Гүлбү эжеке дагы бүгүн инаугурацияга келип, суукка карабай катышып, антты уктуңуз да. Уктум. Угуп, ушунчалык ишенбей койбойсуң да. Ишенбей койбойсуң. Мындай нерсени аткарбаса, мындай бул чоң жоопкерчилик экен да. Мындай жүктү мойнунан алыш, мына өзү дагы айта кетти. Садыр Нуркожоевич ушундай бир багыма жараша ушунчалык карыздар мойнума илип атат. Эми элдин күчү менен бирге буйруса чарбыз деп 2012-жылга чейин карыздарды бүтүрөм деген бир ушундакай жакшы ниеттерин айтты. Келиңиз анда толкундоо менен үмүттөрүңүздү бөлүшөбүз. Айланайын Садыр Жапаров. Бул кыргыз эли эмес. Сенин ушу жака келип ушинтип ант бергениңе биз дагы толкунданып турабыз. Ушул ишиң ийгиликтүү болсун, өзүңө жакшынакай өмүр берсин. Эл жериңди Манас атадай коргоп ал. Айланайын. Бул Манас ата кандай коргоду эле так ошондой Манас атадай коргосоң эле болду. Эл жериң сен деп турат азыр. Жаштардын баары, бүт баары, кары-картаңдар, элдин баары тең ушу сенин ишенимиңди актап, сага ишеним кылып туруп шайладык. Эми ушу элдин ишенимин актай көр Айланайын. Өмүрлүү бол, бактылуу бол, жакшы иште, элге жакшылык кылсаң өзүңө дагы жакшылык болот. Эл жердин тынчтыгын ойло. Элдин мына артыбызда канча бир кыйындыктардын баарын өткөрдүк. Эми ошону биз бул жаштар жеңсин. Жаштарды алдыга үндө. Жаштардын үнү чыксын. Мен тилегим эми ишиң ийгиликтүү болсун. Эл жер аман болсун. Эч кандай кырсык болбосун. Өзүңдүн жаныңа сак бол Айланайын. Чоң рахмат Калбы эжеке, чоң рахмат. Мына айтып өткөн Садыр Нуркожоевич багы биздин батырларды, акылмандарды атып өтпөдүбү? Мына ушулардай
мен дагы болсом деген қан ниетте. төгүлүп кетти. Ушул қан төгүлбөсүн мындан кийин. Ооба. Мына Айтып өзү өттү. деле билди го, өзү деле көрүп, өзү деле Башынан билди. өттү. Башынан өттү, айланайын. Ата энеңдин арбагы, жанагы бала бакыраңдын Ооба. арбагы Кыздар менен. колдосун, жанагы Манас ата да колдосун айланайын. Кыдырым колдоп, Кыдырым жолдосун. Башынан өттү. Ак жол айланайын. Ак жол. Чоң рахмат Салбайбекке. Чоң рахмат.